Сиздер байкадыңыздарбы, жолдо бара жатканыбызда өзгөчө автоунааларды көрүп калсак таң калбай калдык. Анткени акыркы убактарда бири-бирине окшош автоунаалар байма-бай чыгууда. Мындай автоунаалар ары таң калыштуу көрүнсө, бир чети жүзүбүзгө жылмаюу жаратат. Алдыда биз сиздерге күлкүлүү, таң калыштуу жана анда-санда кездешүүчү өзгөчө автоунаалар топтомун сунуштайбыз. Азыркы учурда кийим-кечелер сыяктуу эле өзгөчө дизайндагы автолор жаралууда. Сиздердин назарыңыздарда автодизайнери Джамери Скотт тарабынан негизделген Smart Ford 2 аталышындагы өзгөчө жасалгалуу кичи автоунааны сунуштайбыз. Бул кичи автоунаа канаттуу авто сыңарында жасалып, 2013-жылы Шанхайда өткөрүлгөн көргөзмөдө көрсөтүлгөн. Бул сыяктуу унаанын баасы 33 000 евро турат. Ал эми бул унаа 1994-жылы Жан Дюлан тарабынан жасалып, дүйнөдөгү эң бат жүрүүчү коркунучсуз авто деп табылган. Бул унаага кызыккан инсандар көп болгон. Бирок баарысы сатып алууну каалаган күндө да ала алышкан эмес. Анткени Жан бул автоунаадан болгону бир гана даана жасаган. Кызыгы, бул унаа түз жерден башка тоолуу, таштак, чөлдүү, суулуу жана тропикалык токойлуу жерлерде жүрүүгө ыңгайлашкан. Бул автоунаа Renault Twingo деген аталышта учурда Австралиялык улуттук музейинде сакталууда. Жолдо бара жатканыңызда көпчүлүк инсандын көңүлүн бурууну каалайсызбы? Андо микроавтомобиль PL50 унаасын сатып алууну сунуштайбыз. Мындай унаанын пайдалуулугу эс алуу жайында, соода түйүндөрүндө, унаа токтоочу жайларда орундукту бат табасыз жана башкаларга ыңгайсыздык жаратпайсыз. Бул авто 1961-жылы жана 1963-жылдары негизделген. Узундугу 1,134 метрлик түзөт. Ушул жылдын башында Кез компаниясынын көргөзмөсүндө баарыбызды таң калтырган автоунаа Rainspeed Oasis көрсөтүлдү. Бул унааны башкаруунун кереги жок. Анткени унаага өзү жүрүүчү программа орнотулган. Эми унаа айдай албайм деп капа болбосоңуз болот. Анткени мында өзү жүрүүчү унааларды болгону уюлдук телефондорду башкарып жаткандай эле колдонсоңуз болот. Кийинки автоунаасы полиция кызматкерлери үчүн жаралгандай. Мисалга алсак, бул унааны Нью-Йорктогу полиция кызматкерлеринен кездештирүүгө болот. Кичи унаа күлкүлүү көрүнгөнү менен шаар тургундарын жүрүүдө өтө ыңгайлуу. Унаанын аталышы Renault Twizy деп аталат. Европа өлкөлөрүнөн башка бул кичи унааны Россия өлкөсүнүн Краснодар шаарындагы полиция кызматкерлери да колдонушууда. Каролина жогорку окуу жайындагы студенттери тарабынан жасалган автоунааны сунуштайбыз. Бул автоунаанын объему V8. Кандай ойлойсуздар, бул унаа эмнеден жасалган деп? Бул кичи унаа дарактан жасалган. Аталышы Sprinter унаасы деп аталат.